Гусул же ихтилам болгондор ич кийим мүчөнү тазалап жуубай эле ооз мурунду чайкап жуунуп чыкса жарай береби же сөзсүз тазалаш керекпи мүчө ич кийимди дейт. Туугандар мындай, гусул болуп калса, аялына жакындаганда же түшүркөп кала турган болсо, анын адеби жолу мындай. Эң алгач барып бошонуш керек, заара кылып. Себеп дегенде мүчөдө калып калган ушу урук ал зыян болуп калбас үчүн бошонуш керек. Бошонгондон кийин истинжа деп коет, ошо булганган жерлерди жууйт. Андан кийин анан гусулду ниет кылып, биринчи колду кадимкидей дарат алабыз. Кадимкидей эле дарат алабыз. Дарат жолу менде. Эгерде бүгүнкү күндө алхамдулилlah бардыгы эми мындай азыр шаарда туруп атабыз да, суу акпай турган жер болуп кала турган болсо, мисалы, топуракта, же болбосо чөлдө, айылдарда суу бир жерге топтолуп кала турган жер болуп калса, анда путту жуубайбыз, исрап кылбайчы. Түшүндүңүздарбы? Путту эң акырында жуйбуз да. Оозуңузга 3 жолу дарат алып койдуңуз да, оозуңузга 3 жолу, мурунга 3 жолу, эми баш, оң, ин, сол, бардык денени 3 жолу жуйбуз. Киндик, ушулардын бардыгын суу жетпеген жер болбош керек туугандар. Же болбосо оң ийинден баш, анан сол ийин. Бул экинчи жолу. Бардыгын жууп бүткөндөн кийин анан чыгып путту жууп коебуз да, бүттү. Эгерде агып кете турган болсо, анда путту деле кош баштан эле жууй берсек боло берет. 3 жолу жуйбуз болду. Анан кийимдерге, ич кийимдерге кайсы жерге тийип калган болсо, аны жууш керек. Аны жуубаса болбойт.